Мына таза шакал. Бул тасмада Баткен районунун Апкан айылынын тургуну Майсалбек Эркебаев 29 январ күнү түн ичинде баласына чөбөрүнүн кол салганын айтып, айылдаштарын сак болууга чакырган. Эртеси күнү жапайы жырткычтан кутурма оорусу аныкталган. Райондук ветеринария кызматы ыкчам чараларды көрүп, кутурмага каршы иш аракеттерин жүргүзгөн. Ошол жерде контакт болгон 4 итти, анан кийин бир бодомалды күйгүзүп ветеринар санитардык эреженин негизинде жок кылган. Андан кийин ошол жердеги баягы коркунучтуу зона деп коет, урожайный зона. Болгон жерлердеги баягы малдарды алдын ала эмдөө жүргүзгөн. 78 баш бодомал эмдөөдөн өткөн. Үйдө байланып турган итти атпай, мынандай чөйлөр көбөйүп кетти бизде. Ушуну атыңыздар. Учурда тоолуу айылдарда чөбөрүлөр көбөйүп кеткендиги айтылууда. Бул боюнча мергенчилерге атайын жолдомолор берилип баштаганын Баткен регионалдык жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл башкармалыгы билдирди. Ар жылы январь айынын акыркы жекшембисинен август айына чейин мергенчиликке уруксат берилет. Быйылкы жылы 28 январдан баштап жолдомолор берилет, атайын мергенчиликтерге жолдомолор берилет. Ушуларды атып жокуу үчүн ар бир жолдомодо 5тен 3 болот. Bir başçısı olatan, bunlar her bir aile hükümetlerde özlerinin bayağı karşılar, köy uçurlar, çöbörler, yolun itler, mışıklar, şularda çok kulu için hatta şu yolda bunlar verilir. Bu Ağustos ayında verilir. Баткен облустук үй бүлөлүк медициналык борборуна кутурган жырткычтан жабыркагандар кайрылып, медициналык жардам көрсөтүлүптүр. Убагында кутурмага каршы вакциналар берилип, дарыгерлердин көзөмөлүнө алынган. Жабырлануучулардын абалы жакшы экени айтылды. Аталган борбордо бул ооруга каршы дары-дармектер жетиштүү экенин билдиришти. 30 январь күнү Баткен областык медицина борборуна чөйбөрү тиштеп 3 адам кайрылган. Мындан сырткары экөө контакт болуп кайрылган. Жалпы 5 адам кайрылган. Алардын баарына медициналык жардам көрсөтүлүп, кутурмага каршы вакциналар сайылган. Азыр күндө алардын баары биздин көзөмөлүбүздө турат. Бул окуяга байланыштуу район башчысынын буйругу менен Апкан айылында 2 айлык мөөнөткө кутурма ылаңы боюнча ветеринардык чектөө киргизилди. Ага ылайык Баткен районунун аймагында кутурмага каршы чаралар күчөтүлгөнүн райондук ветеринардык башкармалык айтат. Бул аралыкта бардык иттер кайра катталып, жолбун иттер жок кылынат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.